Allah talam razı olsun. Maşallah. Özü salıp, bizi alıp gelip Allah talam razı olsun. Jönököylükті қараңыздар, кичипейилдикти қараңыздар. Көрүп үлгү алабыз да. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Allah talamның ulu аты менен баштайбыз. Ошол ulu Allah таламның мерими, ырайымы, кечирими жана берекеси, чексиз сүйүүсү, чексиз мухаббаты баарыбыз менен бирге болсун. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах таламның сүйүүнүчүнө, пайгамбарыбыздын сүйүүнүчүнө, жалпы күнөөсү жок периштелердин сүйүүнүчүнө, ошонун катарында ушул жакшылыкты көрүп жаткан жалпы мусулман бир туугандарыбыздын сүйүүнүчүнө себеп болгон, жакшылыкка себепчи болуп отурган ушул жерде Арзу пиццанын жетекчиси, Аллах таалам өмүрүнө, мал жан убактына береке берсин. Марат ажыбыз бар, Аллах таалам ыраазы болсун. Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө, ошол Арзу пицца жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө Марат ажы ушул жер бетинде эле эмес, асманда дагы ушундай бир периштелердин арасында ат аталып, Аллах таалам аларга мактап жатат. Бир муктаж үй бүлөнүн бир муктаждыгын бүтүрө турган болсо, Аллах таалам алардын кыяматта, акыретте көптөгөн муктаждыктарын бүтүрөт дейт. Аллах таалам ыраазы болсун. Марат ажыбыз бүгүн ушул Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун муктаж үй бүлөлөргө салып аткан 20-үйүнө, жалпы комнатасына, коридорунан баштап, кире беришинен баштап, чоң комнатасына, ички тышкы комнаталарына, бардыгына килем паластарын алып берди. Аллах таалам ыраазы болсун. Аллах таалам кабыл кылган болсун. Ушул кылган жакшылыктары кыямат күнү жүздөрүнө нур болсун, сурак сабалына далил болсун, бейишке кирүүсүнө себепкер болсун. Кыяматка чейин урпактарынан алымдар, уламалар, кары, карыялар, хафиз, хафизалар чыгуусуна себепкер болсун иншалла. Ушул Аллах таалам өзүнүн улуулугунун урматына, өзүнүн жалпы пайгамбарлардын султаны боло турган пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын урматына, элибизге, журтубузга, жалпы мусулман бир туугандарыбыздын арасына Марат ажы сыңарындай чыныгы берешен, чыныгы жомарт, айкөл, чыган, мекенжил, берешен, жомарт, айкөл инсандарды Аллах таалам көбөйткөн болсун иншалла. Элибизде, журтубузда ушундай чыныгы патриоттор көбөйө турган болсо, чыныгы берешендер көбөйө турган болсо, эли журтубузда муктаждардын саны азаят иншалла. Ушул Марат ажыбыздын үй бүлөсүндө дагы Аллах таалам өзүнүн сүйүүсүн, өзүнүн ыраазылыгын берген болсун. Пайгамбарыбыздын сүйүүсүн, пайгамбарыбыздын ыраазылыгын берген болсун. Кыямат күнү пайгамбарыбызга коңшу болгон, Аллах таалама коңшу болгон, Аллах тааламдын хуснул жамалын биринчи көргөн, ошонун катарында пайгамбарыбыздын мубарак колдорунан биринчилерден болуп Кавсар суусун ичкен үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Кыямат күнү бейиштин каалаган эшиктеринен кирген, пайгамбарыбыз менен жана пайгамбарыбыздын үй бүлөсү менен кошо кирген бактылуу үй бүлөлөрдүн катарында кылган болсун иншалла. Сахабалардын үй бүлөсү жалпы кыяматка чейин келүүчү пайгамбарыбыздын үммөтүнө үлгү болгондой, Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө дагы, өзүнө дагы, келечек урпак, келечек зурияттарына дагы жалпы мусулмандарга үлгү боло алган, жалпы мусулмандардын сүйүнүчүнө, кубанычына себеп боло алган ушундай бир үй бүлөлөрдөн кылган болсун. Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө дагы кыяматка чейин элдин башын бириктирген, элди ынтымакка, биримдикке чакырган, элди Аллага чакырган, тозоктон кайтарган, бейишке чакырган, Аллах тааламдын ыйык динин бүткүл ааламга таркаткан, урушканды жараштырган, чачылганды жыйнаган, үзүлгөндү ушундай бир кураган, чыныгы жүрөгү ыйманга толгон, Аллах тааламдын Куранын толук жаттаган жана ошол Аллах тааламдын Куранын жалпы мусулман бир туугандарыбызга жаттаткан, ошол Аллах тааламдын ыйык Куранын дүйнө жүзүндө канча тил боло турган болсо, ошончо тилге которгон чоң бир аалымдар чыккан болсун иншалла. Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө Аллах таалам улуу Фирдаус бейишинен башка сыйлык бергенге ыраазы болбогон болсун иншалла. Мына той чагыбыз менен биргеликте ушул Кеңеш айылынын жалпы тургундарынын атынан,
ушул Иман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондунун атынан ушул Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө ошол Арзу пицца жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Аллах таалам дайым ошундай өзү берген ырыскысыдан Аллах таалам жолуна жумшоого мүмкүнчүлүк берген болсун иншалла. Өмүрүнүн акырына чейин жалпы мусулмандар ибрат ала турган, үлгү ала турган, сабак ала турган ушундай иштерди кылып өткөнгө Аллах таалам ушул Марат ажыбызга дагы, Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө, келечек урпак, келечек зурияттарына Аллах таалам насип кылган болсун иншалла. Миңдеген, жүздөгөн адамдарга ушундай бир ибрат болуп отурат, үлгү болуп отурат. Марат ажыбыздын буга чейин кылган жакшылык иштери, мындан кийин дагы канчалаган жакшы иш кылам деген пландары бар, максаттары бар. Аллах таалам баарын кабыл кылган болсун иншалла. Bir söz менен ыраазычылык билдириш кыйын болуп атат. Ыраазычылыгын, сүйүнүчүн, кубанычын Аллах таалам түбөлүктүү кыла берген болсун иншалла. Роббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Аллах таалам пайгамбарыбызга жана сахабаларга канча жакшылык бере турган болсо, Марат ажыбыздын үй бүлөсүнө ошончо жакшылыктарды берген болсун иншалла. Аллах таалам пайгамбарыбыздан, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнөн, сахабалардан, сахабалардын үй бүлөсүнөн ыраазы болгондой, Марат ажыбыздын үй бүлөсүнөн Аллах таалам ошондой ыраазы болгон болсун иншалла. Аллах таалам өзү сүйгөн пенделердин катарында кылган болсун. Пайгамбарыбыздын эң бир сүйкүмдүү, татыктуу үммөттөрүнүн катарында кылган болсун. Аллаху акбар.